Ассаламу алейкум. Урматтуу ушул көрктүү шаарыбыздын тургундары, биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн сиздер менен Ош шаарынын Кара Суу районуна караштуу Шарк айыл өкмөтүндө жайгашкан Кошташ көчөсүндөгү сатууга коюлган 4 комнаталуу жер үй менен тааныштырмакчыбыз. Ошондой эле ага келүүчү жолдорду, ориентировкаларды көргөзүп кетсем. Бул Таттыбүй Турсунбаева көчөсү. Бул жактан привокзальный жактан алганда Глобус, Башня болуп калат. Жол менен түз келип отуруп, ушул Заң кайган Зухра ресторанын алдына келесиздер. Келгенде ушул көчө аркылуу үй жака барасыздар. Же болбосо бул жак менен айланып отуруп, Ош районуна кеткен жак менен. Бул жактан айланып, онкологиялык больница менен дагы ошол мен айткан үйгө барсаңыздар болот. Өзүңүздөр көргөндө бул жерде азыр жол асфальт төшөлүп оңдолуп атат. Кудай буйрса, келечекте Оштон Жалал-Абад, Бишкек жактарга ушул жерден жол уланмакчы. Бул өтө сонун жаңылык. Дәнши кеттик. Мына Кошташ көчөсүнө да келип калдык. Үйгө жакындап баратабыз. Келгенде ушундай тегерегинде азык-түлүк дүкөн, магазиндер бар. Бул туш тарапта Ибн Сина мектеби бар. Ошондой эле бул Бишкекке кетчү жол болот. Бул жерде ошол жолго керектелүүчү бетонный канализациялар түшүрүлгөн. Кудай буйрса, булар дагы коюлат. Мына ушул жерге келесиздер. 2 үй бар. Бул 12-чи үй кошуна тараптар, бул 10-чу үй сиздер келе турган үй. Андыктан бисмилла деп киребиз. Киргенде мына сиздер көрүп турган жер астында көмүр сактоочу жай бар, ушундай чакан. Анан бунун үстүнө ар кандай авто унааларыңызды койсоңуздар болот. Машина, портер жана башка нерселер койсо болот. Анан бул жеринде газовый счетчик бар. Газ келет. Айта кетсек, бул жердин газы автономный газ, отоплениеси автономный. Тепкичтен түшүп келебиз. Келгенде ушул көмүрканасы азыр бул жерде 3 тоннадай көмүр бар экен. Машина оңдоп, ушундай устачылык менен алектен өткөн. Жерлери ушундай стяжкада. Анан чакан ушундай бакчасы бар. Бул жерде өрүк, бул жакта курма дарагы, бадам, бул жакта алмурут жана башка дарактар. Эми келсек, бул жерде ушундай кран бар, суу келет. Бул жакта мына туалет бар, отдельно өзүнчө. Мужской туалет, женский туалет. Банясы. Бул жерде ушундай чакан очокканасы бар. 2 көздөн турган. Кыскасын айтканда, бүт сиздерге керектүү нерселер бар экен. Бул жакта болсо ушундай оросу бар, картошка жана башка нерселерди кышында ушул жерге бекитсеңиздер болот. Бул жерде летний кухня деп коебуз. Жайындасы ушул жерде эле тириликти өткөзүп, анан бул жерде тапчаны бар, сөрүсү. Үйгө киребиз. Үйгө кире бергенде светиңиз. Бир сыйра бул жерде обзор кылабыз. Холодильник, стиральная машина, стол, полка жана башкалар. Полду ушул бул жерде ачканда кышында бүт кышка керектүү банкаларды ушул жака бекитсеңиздер болот. Ичи кененкен кандай банка жапсаңыздар да бүт ушундай бул жака подвал десек болот. Бул жака киребиз. Бул верандасы. Жака киргенде бул коридор. Вот эле ушул комнатадан баштасак. Спальня бул комнатасы. Уктоочу бөлмөсү. Бул печкасы. Көмүр менен дагы иштейт, газ менен дагы иштейт. Эгер келечекте кимдеги мүмкүнчүлүгү болсо, ушул газды да иштетип, газ менен иштөөчү печка кылса да болот. Бул экинчи спальня комнатасы, уктоочу бөлмө.
Зал туугандар. Зал кенен жакшы. Ошол жердеги бүт буюмдар, мына идиш аяк, стол, телевизор, полка, силерге көрүнүп турган бүт бардык нерселер бул жерде калмакчы туугандар. Эч бир нерсе кетпейт. Дивандар дегендей. Бул үчүнчү уктоочу бөлмөсү. Телевизор, стол, диван бардыгы бар экен. Андыктан туугандар, ушул үйдүн негизги обзорун көрдүңүздөр. Эми баасына келсек, баасы азыр айтылыш баасы $53.000 кеми бар. Албетте реалдуу кардарлар менен сүйлөшүлөт. Келип көрүп өзүңүздөр сүйлөшүп кетсеңиздер болот. Бул үйдүн ээсинин номерлерин видеонун астына силерге калтырам. Чалып, ушул үйдү алганга шашылыңыздар. Үйдүн жердин сотыхы бул азыр 5 сотых. Үйдүн жалпы аянты 84,2 метр квадрат. Андыктан чалыңыздар туугандар. Биздин каналга катталып, бөлүшкөндү унутпаңыздар.